Элек районунун Сүлүктүү шаарында 42 үй-бүлө жер көчкү кооптулугу бар. Ал эми сел коркунучу бар кооптуу аймакта 2 үй-бүлө жашайт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, жаз мезгилинин келиши менен күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу сел, суу ташкындары, ошондой эле жер көчкүсү активдешүүсү мүмкүн. Мындан улам Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери Сүлүктүү шаарындагы кооптуу деп табылган тилкелерде түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Жер көчкү жана сел жүрүү кооптулугу бар деп табылган Мамбетов, Шахтерская, Макаевка жана Жураев көчөлөрүндө жалпысынан 42 кожолук жашап келет. Алардын катарында өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан көмүр өндүрүү шахталары да бар. Белгилей кетсек, аталган участкаларда жашап жаткан айрым тургундар мамлекет тарабынан судда алганы менен жер тилкеси берилген эмес. Шаар боюнча Өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан Сүлүктүү шаарында жашап жаткан жер көчкү коркунучу бар аймакта жашаган жалпы 42 үй-бүлөгө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жаз айларынын өтүп келиши менен жер бошоп, жер көчкү жаралуусу ыктымал болгон аймактарда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, көчүрүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт.